Актуалдуу көрсөтүүсүндөгү бүгүнкү актуалдуу тема туризмди өнүктүрүүдөгү мүмкүнчүлүктөр. Саламатсыздарбы? Мен студияда Клара Кудайбергенова кызмат кылам. Студиядагы маекке катышуучулар экономика жана финанс министрлигине караштуу туризм департаментинин директорунун орун басары Кыял Кенжематова, Кыргызстан курорттор ассоциациясынын өкүлү Азамат Жаманкулов болмокчу. Түз эфирде мындан тышкары WhatsApp номерибиз иштеп жатат. Ага жазуу жүзүндө билдирүүлөрүңүздөрдү, суроолоруңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Номери 0556 66 19 76. Көрсөтүүнү жагымдуу жаңылык менен баштасак, мына өткөн жуманын соңунда эле Ысык Көл областынын Чолпон Ата шаарынын дагы Рухордо маданий борборунда Кыргызстанды экология жана этно туризмди өлкөсү катары таанытуу максатында мен көчмөмүн деп аталган эл аралык көргөзмө өттү. Ошону менен катар ушул быйылкы жайкы туристтик сезонду президенттин катышуусунда сезон ачылды. Мына ушул алгачкы суроом сизге болмокчу. Былтыр мына пандемияга байланыштуу туристтер келе албай калышты. Анан маалыматтардан негизи эле ички дүң продукциянын киреше бөлүгүн ушул туризмден түшкөн 5% түзүп калыптыр. Анан быйылкы жайкы туристтик сезонду мындай кандай өзгөчөлүктөр менен өтөт деп ойлоп атасыздар? Ушун жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат сурооңузга. Сиз айткандай 2020 жыл туризм чөйрөсү үчүн, тармагы үчүн оор жылдардан болуп калды. Деги эле туризм тармагы эмес, экономика, кыргыз экономикасы үчүн. Анан туризм тармагындагы көп ишкерликтердин көп түрү токтоп калды. Анан бирок ошого карабастан быйыл биз 2020-2021 жылдардагы кышкы туризм мезгилин ийгиликтүү өткөрдүк десем жаңылышпайм. Ал эми өзүңүз жогоруда айтып кеткендей, мына саналуу гана күндөр болду. Биз 2021 жылдын жайкы туристтик мезгилин Кыргызстандагы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусу менен өткөрдүк. Анан ошон үчүн учурдан пайдаланып азыр уюштуруучулардын баарына ыраазычылык билдирип кетейин. Алардын ичинде ички жана биздин эл аралык өнөктөштөрүбүз да бар. Анан эми деги эле быйылкы жыл, анан деги эле туризм тармагы үчүн ошол туризм тармагынын тарыхындагы бир мындай өзгөчө жылдардан болот го, айрыкча жайкы ушул мезгилдин ачылышы алдындагы деп атам да, себеби жаңы деңгээлге чыктык. Буюрса жаңы учурдун жаңы шарттарында, жаңы талаптарында жашап атабыз. Анан эми жаңы мезгилде биз алдыбызга койгон жаңы жакшы иш чараларыбыз, алдыга койгон жакшы мерчемдерибиз бар. Ал эми кечээ ушул 110дон, калп айтпасам 110дон ашуун туристтик компаниялардын катышуусу менен, анан ошондой эле чет элдик биздин бир топ элчиликтердин катышуусу менен, алардын ичинде мына өзүбүздүн коңшу Өзбекстан, Казакстан, Россия, Венгрия, Индия сыяктуу биздин чет элдик элчиликтердин өкүлдөрү, анан ошондой эле биздин Россиянын Свердловск, Челябинск, Башкортостан республикаларынан бир топ мамлекеттик органдардын жана ошондой эле туристтик бизнестин өкүлдөрү келишти. Алар мына бүгүн учуп кетип атышат. 3 күндөн бери бизде конокто болушту, 3-4 күндөн бери. Анан бул иш-чаранын негизги эле максаты туризмди калыбына келтирүү, туризм тармагын жандандыруу, мындан ары өнүктүрүү болду да. Иш-чаранын баары эле күбө болушту да. Анан сиздер туризм департаменти быйылкы жылы туризмди кандай бир сезон кылып, кандай өзгөчөлүктөрдү коштуңуздар деп атам да. Пандемия болуп жатпайбы азыркы убактачы? Бирок ушуга карабастан ички туризмди өнүктүрүү деген маселе болуп жатат. Башка өлкөдөн келе албай жатышат, учак учпай, көбүнчө ушундай тоскоолдуктар жаралып атат. Анан быйылкы эмнени жаңыладыңыздар? Жаңылануу быйылкы дейм да. Быйылкы жылы бизде эми жылда мындай алгоритмдер, чет элдик туристтерди кабыл алуу боюнча өзгөчө алгоритмдер жок болчу. Анан негизги эле жанагы өкмөттүн токтому менен бекитилген санитардык нормаларды сактоо боюнча талаптардын алкагында иш алып барчубуз. Бирок эми быйыл болсо учурдун талабына ылайык чет элдик келген жарандарды чек арадан өткөндөн баштап тосуп алып, аларды ушул өздөрү тандап алган, мисалы турабекке же болбосо өздөрү тандап алган тур маршруттун алкагында
алардын санитардык нормаларды, талаптарды сакташынан бери ушул алгоритмдер иштелип чыкканда, андан сырткары ар бир тур объектте өзүнчө санитардык нормаларды жана талаптарды иштеп чыгуу боюнча бизде өзүнчө бир саламаттык сактоо министрлиги жана былтыры маданият, маалымат, туризм министрлиги болчу. Ушул эки тийиштүү мамлекеттик органдын ортосунда буйрук чыкканда, ушул буйруктун негизинде азырга чейин тур объекттерде санитардык нормалар, талаптар аткарылууда да. Бул жанагы эле маска тагыш керек, анан дистанттык түрдө аралыкты сакташ керек, пляжда кандай алып жүрүш керек, мисалы туристтер эс алып аткан учурда ушундай сыяктуу талаптар. Ал эми андан сырткары бизде мына учурдун талабына ылайык бизде учурда экологиялык жана жашыл туризмди өнүктүрүү, жашыл технологияларды киргизүү жана жашыл технологияларды, жашыл инструменттерди колдонуу менен киргизүү деген учурда ушундай иш аракеттер менен алектенип атабыз. Мына сиздер дагы туризмди өнүктүрүү боюнча жакшы иштерди жасап жатасыздар. Анын катарында мына жакында эле өткөн фестиваль. Ушул фестивалды ушунчалык мына туризмге карата, туризмге мисалы биздин өлкөгө туристтер келиш үчүн кандай тааныттыңар, ушул жөнүндө маселе болуп атат да. Анан ушул тууралуу дагы кандай иштерди жасай аласыздар, максатыңызга жетип атасыздарбы иштериңиздерде? Азыркы өзүңүз айтып кеткендей көргөзмө, туристтик көргөзмө 15 майда Рух Ордодо президенттин катышуусу менен өттү. Алдыбызга негизи бир 3 максатты койгонбуз. Биринчи максат мына жана сөз болгондой акыркы 2 жылдан бери туризм тармагы аябай оор учурду башынан өткөрүп атат. Мына ошол оор учурда быйыл пандемиянын шарттарына карабай бул секторго, туризм секторуна бир дем берүү, туризм секторуна бир күчтөндүрүү, алардын баардыгына баягы туристтик компаниялардын баарын чакырып, жигиттер, кыздар, биз барбыз, биз бирге болобуз, булардын баарын жеңип өтөбүз деген бир дем берип, бул сектордон кетпегиле, иштеш керекпиз, эртең туристтер келет деп баягы бир ортого ынтымакка чакыралы деген биринчи максатты койгонбуз. Бул максатка мен ойлойм жеттик деп. Экинчи максат бул кыргызстандыктар үчүн пандемия шартында башка өлкөгө бара албагандыктан Кыргызстанды кыдыралы деген лозунг менен баштаганбыз. Жалал-Абадта эмне бар, Таласта эмне бар, Ошто эмне бар, ушул көргөзмөгө келип көргүлө, компаниялар менен баарлашкыла, компаниялар менен сүйлөшкүлө, кандай пакеттер бар, канча турат ал пакеттер, кантип барса болот, ошолордун баардыгын баягы алдын ала маалымат алып, анан быйыл эми башка чет өлкөгө чыга албасак Кыргызстанды кыдыралы, Кыргызстандын туризм секторуна бир түрткү бололу, салымыбызды кошолу деген лозунг менен чыкканбыз. Мен ойлойм кандайдыр бир деңгээлде буга да жеттик. Анткени ал жерге келген адамдар болду, сиздин кесиптештериңиздер массалык маалымат каражаттары келип аларды чагылдырды. Мен ойлойм азырда бир 10 күндүк, 15 күндүктө алардын баардыгын жыйынтыктап дагы чагылдырабыз. Кыргызстандыктар биздин ички туризмдин потенциалы кандай экенин билсин деп атабыз. Үчүнчүсү бул мен көчмөн деп атадык бул жарманкени, көргөзмөнү. I am nomad деп аталат англисче. Атаганыбыздын себеби Кыргызстанда бүгүнкү күндө эң чоң брендтердин бирөөсү бул көчмөн турмушу. Биздеги көчмөн турмуш, ошол көчмөн турмушту биз дүйнөгө бере алабыз. Көчмөн цивилизациясы дагы башка цивилизацияларга бир үлгү боло алат. Көчмөн жашоосу дагы башка жашоолорго бир өзүнүн сабагын бере алат деген темада алып чыктык. Мен ойлойм бул жаңы кыймыл акырындап дүйнөгө тарап, анан бунун артынан Кыргызстан дагы өзүнүн бир дивидендтерин алат го деп, пайдасын көрөт го деп. Ушул 3 максатты койгонбуз, үчөөнө жеттик. Ал эми андан тышкары дагы максаттарыбыз бар эле. Бул форум өткөрдүк ошол жерде. Форумда мамлекеттик органдардын башчыларын чакырдык. Мынакей туризмге жооп берген мамлекеттин башчылары катышты. Бизде вице-премьер катышты. Алардын баардыгына эми биз мамлекет менен жеке сектор эмне кылабыз? Кандай кадамдарга барабыз? Мамлекет кандай кадамдарга барыш керек? Жеке сектор кандай кадамдарга барыш керек? Биргеликте туризмди кантип өнүктүрөбүз деген суроо өзүбүзгө берип, анан жоопту издегенге аракет жасадык ошол форумда. Мен ойлойм, жакшы презентациялар болду, жакшы сунуштар болду. Ошолордун баардыгын топтоп азыр протокол жасадык. Аны өкмөткө жөнөтөбүз.
анан өкмөт менен биргеликте эри шаркак иштейбиз бул жаатта. Жакшы. Мына быйылкы туризмге дагы эле кайрылсак, мисалы Кыргызстанда негизинен эле тейлөө кызматы начар, аны ачык эле айтууга болот. Ошондон сырткары шарттар дагы анча талапка, эл аралык талапка жооп бербейт. Ошол эле учурда мына дааратканаларда айтып жүрүшкөн да, ушу пляждарда жок деп жанан. Мына ушу туризм департаменти туристтик инфратүзүмдөрдү жакшыртуу үчүн кандай аракеттерди кылып жатат? Аябай мындай ойлонуп отурган суроо бердиңиз. Бул бир эле биз эмес, жалпы эле мамлекеттик деңгээлде биз азыр туризмдин инфратүзүмүн жакшыртуу боюнча бир катар комплекстүү иштерди жүргүзүп атабыз. Мисалы ала турган болсок, эми бизде учурда тилекке каршы 2020-жылы жанагы пандемия COVID-19 байланыштуу бюджетибиз бир аз кыскарып калган. Бирок ошого карабастан бизде азыр эл аралык донорлор менен тыгыз иштешебиз. Өзүбүздүн иш аракеттерибиз анан чогуу алып барган иштерибиз бар. Ошолордун алкагында биз азыр мына Скөл облусунда, Ош облусунда гранттык долбоорлорду ишке ашырып атабыз. Бул сиз айткандай инфратүзүмдү жакшыртууга жакшы шарттарды түзөт. Мисалы ала турган болсок, Ысык көлдүн тегерегине мына быйыл бир 2 жылдын ичинде арасында туристтик тейлөө борборлору курулат. 5-өө, балким 7 болуп калышы мүмкүн. Бул эми жанагы акча каражаттардын экономия үнөмдөлүшүнө жараша болот да. Ысык көлдү тегеретте 5 туристтик тейлөө борборлору курулат. Бул эми бир 4 жыл, 5 жылга барып калды да. Бул долбоордун мына азыр гана ишке ашууга убакыт келди да, себеби сүйлөшүүлөр жүрдү. Анан 4 жыл болду го дейм. 4 жылдын арасында Азамат Капаровичта бул долбоор башталганда бар болчу. Сүйлөшүүлөргө катышып ушул деңгээлге чейин, азыркы деңгээли ушул күнгө жетип отурат да. Жерлерди таптык, жер тилкелерин. Себеби азыр бизде туризмде жер маселелери дагы абдан көйгөйлүү да. Андан сырткары Ош облусунда мына 2019-жылы мыйзам тарабынан ратификацияланып, ушул регионалдык аймактык өнүктүрүү долбоору ишке киришти. Бул долбоордун алкагында дагы жанагы музейлер, мисалы Сулайман Тоо музейи, анан Өзгөн музейи модернизацияланат, жакшырат. Андан сырткары туристтик объектилерге барчу жолдор оңдолот. Анан ошол жака дагы туристтик тейлөө борборлорун курсак деген пландарыбыз бар. Анан бир топ иштер, бир топ убакыттын тардыгына байланыштуу. Негизи эле мына буга чейин Кыргызстанды эл аралык басылмаларда эң ыңгайлуу кооз мамлекеттердин саппашында турат деп жазышкан экен. Анан бүткүл дүйнөлүк туристтик уюм тарабынан Кыргызстан жакынкы 10 жылда эң келечектүү өлкө катары аныкталыптыр. Анан ушул өнүккөн өлкөлөрдө бул тармактын ички дүң продукциясы тең 90% түзөт керек болсочу, билесиз, Европа өлкөлөрүндө. Анан бизде болсо 5 же 10 гана пайыз түзөт экен да. Анан муну кантип көтөрүү керек? Ушунун жолдору барбы? Бизде азыркы учурда эми эң баягы жогорку чекити 5,3%га жетти. 2023-жылга чейин биз 7%га чейин жеткирүү боюнча планыбыз бар эле, бирок пандемия азыркы учурда ага өзүнүн тоскоолдугун келтирип атат. Эми ички продукциянын көлөмү деген эмне? Бул туристтердин сырттан канча акча алып келип Кыргызстандын экономикасына салынып аткан өлчөм да. 5,3% деген бул бир 27-28 миллиард сомдун тегерегинде биздин экономикага туристтер алып келип билетин алып атат, автобуска түшүп атат, мейманканада жатып атат, тамак аш ичип атат, атты минип атат, жана башкаларды төлөгөн учурда ошонун көлөмү, ошол акчанын көлөмү 27-28 миллиардка жетип атат. Көтөрүшүн эмне кылыш керек? Эми жакырынкы жакшы деген өлкөлөрдө бир 30-35%дын тегерегинде, абдан укмуш деген бая туристтик өлкө дегенде бир 70%га чейин кээ бир учурда чыгышы мүмкүн. Бирок статистика где-то бир 30-35%дын тегерегинде да. Биз качан ал пайызга жетебиз жана кантип жетебиз? Эки жол бар. Биринчиси, же туристтердин саны көбөйүш керек келген Кыргызстанга. Анткени ар бир турист келгенде бир $500 1,5 миң долларга чейин акча калтырат. Анан туристтердин саны көбөйгөн сайын
Кыргызстан экономикасына салынган акчанын көлөмү ошончолук көп болот, же болбосо сапатын өзгөртүш керекпиз. Кыргызстанга келген 100 турист мисалы $500 коротсо, аны ордуна бир 10 турист келип, ошол эле акчаны коротуп тургандай кылыш керекпиз. Ал үчүн эмне керек? Же тигини же буну тандап алыш керекпиз. Концепция, стратегия ошого жараша жүргүзүш керек да. Менин эгер оюма койсоңор, мен экинчи жолду тандап алат элем. Бул сапаттуу туризмге өтүү. Туристтердин саны абдан көп келсе, биздин экологияга да кээ бир жерлерде зыяны тийиши мүмкүн. Туруктуу болбой калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө Кыргызстан кайсы жагынан туруктуу боло алат? Кайсыл туризмдин түрү боюнча мындай люкс туризмге өтүшү мүмкүн? Бул экологиялык туризм. Дүйнө жүзүндө азыркы учурда экологиялык туризм менен алектенем деген кызыккан адамдардын саны күндөн күнгө өсүп атат. Эми көп ачыгын айтыш керекпиз, көптөгөн туристтер уже көрдү, Европаны көрүштү, Американы көрүштү, башка жакты көрүштү. Жаңы дестинацияларды, жаңы багыттарды бүгүнкү күндө издеп аткан. Кыргызстан азыркы учурда дүйнөлүк туристтик баягы аренада анча билинбеген мамлекет. Туристтик өлкөлөрдүн арасында жок мамлекет. Жаңы чыгып келатабыз. Бирок ошол жаңы чыгып келатканга жараша биз туура позицияны коюп, туура Кыргызстанды сата билиш керекпиз. Кымбатка сата билиш керекпиз. Кымбат тура турган өлкөбүз. Суубуз, ташыбыз, жаратылышыбыз, тообуз кымбатка сатылуучу өлкө. Бирок бүгүнкү күндө кымбатка сатыла алабызбы? Сата албайбыз. Анткени эмне? Шартыбыз жок. Эгер мисалы миллионер келип Кыргызстандын тоолорунда жашайм, ушул жерди көрүп, кичине абасынан дем алып кетейин десем, деп айта турган болсо, андай шарт жок ал жерде. Эмнеге? Анткени бүгүнкү күндө жер маселеси бар. Жер маселеси бүгүн Кыргызстандын мыйзамында жерлер бул айыл чарба жерлери, жаратылыш жерлери. Туризмге бөлүнгөн өзгөчө жер жок. Ошону биз азыр протоколдо да айттык, бүгүн да өкмөт менен сүйлөшөбүз. Туризмдин өзгөчө статустуу жерлерин алып, кайсы жерлерге туризм объектилери келип курулушу мүмкүн, ошол жерлерди аныктап, анан туристтик объектилерге жана туризмге инвестиция салам деген чоң компанияларды Кыргызстанга тартып келиш керекпиз. Ошолор эртеңки күнү миллионер туристтерди Кыргызстанга алып келет. Жана Кыргызстанды чоң баада сатканга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Бул эми баягы базар сатканда дегенде эми Кыргызстанды баягы акчалай сатуу эмес, Кыргызстанды туризмдик кызмат катары сатууда чоң баа менен сатып, анан бир кыйыл акчаны сиз айткандай 30-40% чейин жеткире турган болсок, ички дүң процент. Бир кыйыл акча көлөмү Кыргызстанга келүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар эле. Мына ушул эле темага негизи эле жер боюнча проблема деп айтып атпайбы? Ушул отелдерди салыш керек, ошол эле инфра түзүмдөрдү буларды эле жакшыртышы мүмкүн болчу, ошого катарчы. Анан сиздер кандай иштерди кылдыңар, анан бул боюнча эмне проблема чыкты? Кайрылдыңыздарбы ошо жергиликтүү жана айыл өкмөттөрүнө, жергиликтүү бийликке? Негизи эле ушул Азамат Капарчтуур айтты, туризм тармагы үчүн жер бөлүп берүү бул мыйзамда учурда каралган эмес да. Учурдагы жер кодексинде туризм же болбосо рекреация багытында сен жер иштете аласың деген норма жок. Анан биз ушул маселе менен бир топ анализ жүргүзүп өзүбүз, анан мындай ушул 2020 жылдын аягында эми бекер отурган жокпуз да, пандемия учурунда. Ушундай өзүбүздүн маселелер топтолуп калды, сунуштарыбыз. Анан ал кезде Новиков биринчи вице-премьер болчу, анан Артем Эдуардовичке барып айттык, ушундай туризм тармагында жер маселеси бар деп. Анан ал киши бизди колдоп, анан реформа боюнча экономикалык кеңешке тапшырмасын бериптир. Анан учурда биз мыйзам долбоору, тийиштүү мыйзам долбоору иштелип чыкты. Анан азыр күтүп атабыз, эми жаңы конституция кабыл алынып, азыр учурда бир ошол конституцияга дал келе турган бир топ мыйзамдар бар. Ошолор менен катар анын ичинде туризм жөнүндө дагы мыйзам бар. Анан жер кодексине, суу кодексине, бир катар кодекстерге дагы биз өзүбүздүн сунушубузду берип, мыйзам долбоорун даярдаганбыз. Ушул мыйзам долбоору буюрса өтүп калса жакынкы күндөрдө, анда бизде чоң көйгөйлүү туризм тармагында маселе чечилет деген үмүттөбүз. Кыргызстанда негизи эле ысык көлүбүздөн башка дагы бир топ укмуштуудай кооз жайларыбыз бар. Тарыхый, маданий эстеликтер, толтура кыдыра турган жерлерибиз бар чындыгында. Анан ушуларга чейин туристтерди жеткирип,
анан ушул мүмкүнчүлүктү колдонсок болот беле. Ал үчүн айтып атышат да туристтер алыс барышпайт депчи. А эмне деген керемет Арслан баб бар теги түштүк жакта. Сулайман тоо бар. Нарында Кошой коргон деген бар. Ташрабат деген бар. Ушуларга кандай шарт түзөт элеңиздер? Ушунда ойлондуңуздарбы? Бул көбүнчө азыр тарыхый жерлерибиз, табигый жерлерибизде шарт түзүү биринчи кезекте бул мамлекеттин ролу көбүнчөсү. Ал тарыхый жерлерди калыптандырыш керек. Ал тарыхый жерлерди кайра мисалы Бурананы эле алалы, жакын жерде реконструкциялаш керек дейсиз. Бурананын жанында 3 чоң байыркы шаар жатат алдында. Бурана бул ошол шаардын мунарасынын бир кичинекей бөлүгү чыгып турат ошол жерде. Алдында шаар жатат. Ошол шаар мисалы эгер туристтерди тартып ошол жерди көргүзөбүз десек, ал шаарды казыш керек. Ал шаардын үстүнө музей куруш керек. Ал шаардын музейге келгенде туристтер келди. 1 саат, 2 саат кыдырды. Андан ары эмне? Магазинге кириш керек, бир нерсе алыш керек. Ошол жерде бир кичинекей ресторан болуш керек, ошол жерде караш керек. Бир күндүк экскурсия жасаш үчүн ошол жерде кичинекей бир отель пайда болуш керек. Ал жерге барып жайгашыш керек. Жанындагы табигый жерлерди көрөм десе, ошондой кызматтар пайда болуш керек. То есть бир гана Бурананы барып көрүш эми өзгөчө кызыккан адамдарга жакшы болушу мүмкүн, бирок биз эми туристтерди алып барып жүрөбүз да. 70-80% үчүн барганда 1 сааттан кийин кызыксыз болуп калат да. Ошондуктан эгер ал туристти ошол жерге көбүрөөк акча салсын, ошол жерге көбүрөөк кармайлык десек, анда жанагындай кадамдарга барыш керекпиз. Биринчи, казуу иштерин мамлекет жасаш керек, музей иштерин мамлекет жасаш керек, анан кийин жанындагы жерлерди башка бир кызматтарды көрсөтүүгө частный, то есть жеке секторго бериш керек. Жеке сектор ал жерге ресторан курат, жеке сектор ал жерге дүкөн курат, жеке сектор ал жерге келип кошумча кызматтарды көрсөтөт. Анткени акча табайын дейт. Ошону менен жергиликтүү калк дагы ушул жерге тартылмак, туристтер дагы көбүрөөк келмек и жергиликтүү экономикага дагы чоң салым болмок. Мына ошондой модель менен башка Кыргызстандагы баардык тарыхый объектлердин үстүнөн мындайча айтканда иштеп чыгыш керекпиз да. Демек, мына ушул эле тема боюнча сиз мисалы сиздерде бюджет чектелүү, буларды жасай албайбыз дегенде кылышыңыздар мүмкүн, бирок бул боюнча кандай аракеттерди кылсаңыздар болот ушул боюнча? Эми бизде азыр буюрса, жана жогоруда айтып кетпедимби, биз жаңы деңгээлге чыктык депчи. Эми буюрса бизде бюджетибиз дагы мына көбөйсө, азыр эми биз экономика жана финансы министрлигине өтүп калбадыкпы. Анан алдыда абдан көп бул тарыхый гана эстеликтер эмес, жана сиз жогоруда айтып кеткен коомдук туристтик дааратканаларды куруу, мисалы өлкө боюнча, Кыргызстан боюнча. Биз 2019-жылы конкурс өткөрүп, анан ошол коомдук дааратканалардын дизайн долбоорун даярдап койгонбуз да. Бирок ошол баягы эле жер маселеси болуп биз токтоп калганбыз да. Бирок учурда азыр жерлерди да тактап, мындай бир топ жерлерге, мисалы республикалык маанидеги жолдун жээктерине жер тилкелерин таптык. Анан ички инвесторлорубуз дагы уже чыга баштады. Анан пилоттук түрдө биз мына аларча Капчыгайына буюрса жакын арада биринчи коомдук заманбап коомдук даараткананы өзгөчө дейинчи, өзгөчөлөнтүп да. Ошону курган турабыз. Азыр мына программабыз аяктап баратат. Туризмди өнүктүрүүдө бир эки ооз сөз айтасызбы? Кандай кылсак болот быйыл? Ушул маселеге эле кошумча. Мен өзүм практикама жараша, мен министр болуп да иштегем, департаментте да иштегем. Бир дагы министрлик буну өзүнүн деңгээлинде жасай албайт бул жумушту, жана тарыхый объекттер боюнча. Дүйнө жүзүндө эң чоң практика бул президенттин биринчи кишинин көзөмөлүндө болуш керек да. Биринчи кишилер негизи фонд ачышат, фондко бюджеттен кандайдыр бир акча салынат, башка бир жеке фонддордон ошол фондко алып келинип, анан кийин ар бир тарыхый объекттин үстүнөн көзөмөл жүргүзүлүш керек да. И бүгүнкү күндөгү туризм сектордагы экономиканын чоң бир тармагы болгондуктан биз мынакей форумда дагы сунуштадык. Президенттин алдында кеңешме түзөлүк. Кеңешмеден майда барат иштердин баардыгынан глобалдуу иштерге чейин бүт баардыгын кварталда бир жолу талкуулап, анан баягы старт берип туралы депчи. Сизге дагы бир эки ооз сөз, туризмди быйылкы кандай болсун деп каалайсыздар? Быйыл эми биз болжол кандай аракет кылабыз дегенде бир эки сүйлөм менен айтып койсоңуз. Туризм тармагын калыбына келтирип, мындан ары өнүктүрүшүбүз керек. Бул жалпы мамлекеттин ар бир жарандын милдети.
ошондуктан мен ойлойм жакынкы аралыкта туризмди жандандырып калыбына келтирип мындан ары дагы жакшы туризм тармагын өнүктүрүп кетиш үчүн жакшы чоң иштер жасайбыз деп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, туризмди өнүктүрүүдөгү мүмкүнчүлүктөр тууралуу биз сөз кылдык. Көрсөтүүбүзгө маекке катышуучулар Кыял Кенжематова, туризм департаментинин директорунун орун басары, Азамат Жаманкулов, Кыргызстан курорттор ассоциациясынын өкүлү болду. Туризм тармагы Кыргызстандын экономикасына киреше киргизсин деген тилекте программабызды жыйынтыктайбыз. Кушубак кешиңиздер болсун. Көрүшкөнчө.